Бардыгыдан болот да, өзбекчеси да, кыргызчасы да, аккордеон да, каннай да. Абдыгапаровдордун үй бүлөсү 2 улуттан куралган. Жолдошу Абдисатар мырза өзбек болсо, Гүлназ эже кыргыз кызы. Учурунда алардын баш кошуусуна ата-энелери каршы деле чыгышпаптыр. Азыр эми жубайлардын ортосунда 3 баласы бар. 40 жылдан бери чогуу түтүн булатышып, ынтымакта жашап келишет. Медицинский колледж окуган келген, училище ошондо окуйт элек. Ошондо бири-бириз менен таанышып, ушуну этип, биздин улутуң кандай, сен кыргызсың, сен өзбексиң деген нерсенин өзү жок болчу. Азыр деле биздин үй бүлөдө андай нерсе жок, Кудайга шүгүр. Бул үйдө эки элдин тең каада салты сакталып келет. Бирде 5 бармак, бирде палоо тартылып, дасторкондору да ар түркүн. Той өткөрүшсө эки улуттун аспаптары ойнолот. Бул кайрадан үй бүлөнүн жашоосун ого бетер мазмундуу кылат дешет жубайлар. Мен өзгөн райондан ушу Жалал Абадтын Сузак районуна түшүп калгам. Бала чакалуу болду. Мына түшкөнүмө 40 жыл болду. Ушу кыргызга кыргызча, өзбекче кылып үйрөнүп калдык. Абдыгапаровдордун үй бүлөсүндө улут аралык бөлүп жаруу деген нерсе болбойт. Балдарын да башкалар менен ынтымак болууга тарбиялаган. Чоң келини да кыргыз улутунан. Уулу экөөнүн баш кошконуна 10 жылдай убакыт болуптур. Жок, сен менге барбайт, сен өзбек, сен кыргыз, андай болбойт. Жакшы эле. Үй бүлөлөрдөн болуп эле жашап атабыз ошол. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда 80ден ашуун улут жашайт. Өлкөдөгү этностордун биримдигинин өз ара бекемделишине интернационал үй бүлөлөр үлгү боло алат. Кошумчалай кетсек, 2010 жылы жүз берген июнь окуясынан кийин Жалал Абад облусунда кыргыз-өзбек элинен баш кошкон бүлөлөрдүн саны 100дөн ашкан. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району.